Барс Медиа тартулайт. Азыркы учурда YouTube'да анимация каналдарыбыз бар. Алдан тышкары Дулду логистикалык компаниясынын жетекчиси болом. Перевозка жүк ташуулары менен иш алып барабыз өзү. Өзүм Таластан болом. Талас областында Кызыл Адыр айылында туулуп өскөм. Таласта түрк лицейинде окугам. Кийин чет өлкөгө Германияга окууга бардым. Ал жактан кайтып ошо ишкерликке баштап кеттик, Кыргызстанга келип эле. Ишкерликти баштап атканда биринчи изилдедим. Эмне жумуш кылса болот деп көп издендим. Анан эми биринчиден жаш болгондуктан өзүм колуман эмне келет деп ошол колуман келген нерседен баштадым. Биринчи которма агенттигин ачкам. Аны ачкандагы Байкемдин контейнеринде иштечүмүн биринчи. Контейнерде иштеп жүргөндө мындай өзүмдү не то сезип жүрдүм да. Это не мое депчи. Байкелер менен бири чалып калды. Нурсултан эме, сен офисте иштеп атасың. Билсең керек, биз фуралары бар ал кишилердин. Жүк керек болот эле, бизге жүк таап берсең болот, Россияга жүк алып берет элек деп. Байкем чалып калды. Макул караштыралы, кантип караштырат десем, ушундай сайттар бар экен деп. Ошол убакта Делла деген сайт аябай жакшы жүк ташуучулардын колдонгон сайты болуп аткан экен. Макул деп Делла деген сайтка кирип карасам түшүнүктүү эле бит. Жүк предлагать эткен кишилердин эмелери, номерлери турат. Анан чалып сүйлөштүм, ушундай бизде машиналар бар эле, жүгүңүз бар экен десем, макул, хорошо. Жүк бергендер да көбөйө баштады. Анан жүк ташыган перевозчиктер да бизде көп тааный баштады. Ошентип логистика тармагына өтүп кеттик. Иштедик. Жакшы жумуштар болот, анан бирок элдер миллиондорду таап атышат. Стамбулда бир форумда жүрүп калып, ошол жакта бир эме көрсөтүп калышты. Салыштырма көрсөтүп калышты. Pegasus авиакомпаниясы 100 миңден ашык жумушчуларга жумуш орун берет. Жылдык обороту бир канча миллиард доллар депчи. Анан жанында эле WhatsApp компаниясы 300ден ашык жумушчусу бар. Жылдык GDP'си обороту мынча миллиард депчи. Анан кийин тарс эткизе ой келди, IT бизнес. IT'де акча көп экен. Биринчи IT'ге аралашып көрөлү деген ошо матрастарды интернет аркылуу сата баштадык. Ошо матрас менен заниматься этип бир дос бала менен чогуу кылып отуп элек. Основной производственный жакты бүт ошол карачы, мен только финансирование жактан кошулуп кирдим эле. Кылса болот экен, бирок кийин келишпештик болуп, тиги дос бала менен партнерибиз менен келишпештик болуп, ал тармакта мен чыгып кеттим. Анан ошол айтишник досум бир эме Курман Жолдошов, Курман Байкебиздин бир семинары болгон экен, YouTube боюнча. Ошол жака барып калып, анан келип мага айтып калды, ошентип YouTube'дан да акча тапса болот экен деп. Кызыктым, бирок эми YouTube'дан кантип акча тапса болот эле, анын үстүндө кичинекей балдарга ошондой мультфильм тартат экенбиз деп айтып калды. Анан кичинекей балдарга мультфильм не серьезно көрүндү анча. Ушундай башка жумуштарды кылып атсам келип мультик тартып калмак белек дегендей мамиле кылып мен көп кызыккан жокмун. Ал дос бала ошол тармакта улантып кетти, мен өзүм жумуштарым менен алек болуп аттым. Кийин келип көрсөтүп калды, мунун киреше мынча болуп атат, жакшы тапса болот экен, мынакей топовый YouTube'дагы топовый компаниялар, каналдар, алар мынча акча табат экен депчи. YouTube менен алектенип баштаганыбызга 2016 жылы кирген экен. Эми мен YouTube'га киргеним бир аз инвесторлук көз караш менен кирген экен. Анткени мен бир 3 баланы, аниматор баланы жумушка алып, аларга зарплата төлөп, өзүм көп аралашпай, 2 жылдан ашык иштеп атабыз, бирок киреше жок эсе. Бир жумушту кылган адам 2 жылда специалист болуп калат да өзүчү. Биякта кылып аткан жумушум плюс бияктан интернеттен, IT-ден канча акча тапса болот. Кудай кааласа эми элдер таап атышат, мен да колуман келсе керек деп туруп ошентип YouTube'га баштадым. Өзүм башка жумуштарымды токтотуп, телефондорумду өчүрүп убактылуу башка жумуштарды жыйыштырып туруп YouTube'га кирдим. Ошентип карап көрсөм, бул жөнөкөй эле нерселер бар экен, түшүнүп биле турганчы. Ошолорду билбей кылбай жүргөн экенмин да. 2 жылдан бери, то есть мен убактымды жанагы кылган жумуштарыбыз жокко кетиптир, текке кетиптир десе деле болот. Ал убакыт ошол видеолорубуз, ошол жасаган контенттерибиз эч ким көрүлбөй турган эле контент болчу экен да. Ошентип YouTube'га баштап, кудай кааласа, азыркы таптада YouTube менен алек болуп атабыз. Үй бүлөм бар, ошо 3 балам бар. Келинчегим да YouTube менен заниматься этет. Келинчегим ошол кичинекей балдарымды тартып канал алып барышат.
азыркы учурда каналымда 750 миңге жакын подписчикчи болуп калды. Кудай кааласа жакын арада ошо алтын баскыч алып калабызго деген ниетибиз бар. 15ке жакын каналыбыз болсо керек. Эми азыркы учурда иштетип аткан, ошол каналдардын үстүндө иштеп аткан 3 каналыбыз бар. Командабыз чакан. Азыр 12 кишидей болуп эмгектенип атабыз. Бирок чакан болгону менен жана WhatsApp менен турецкий авиакомпанияны салыштырып кетпедимби? Ошондой кылып Кудай кааласа биз дагы максатыбыз DreamWorks жана Pixar деңгээлиндеги ишканалардан болсок, дүйнөгө мыкты чыгармаларды тартууласак деген максатыбыз бар, Кудай кааласа. Эми биз 2 жылдан бери YouTube менен алектенип, бирок киреше таппай атканайын издедик киреше табуу жолдорунчу. Киреше таппай туруп бир жакка вкладывать эте берген тоже туура эмес да. Анан кийин карап көрсөк, канал алып сатмайлар да бар экен. Канал алып саткандарга биздин YouTube'да иштегендер көп кызыга беришпейт экен. Анан интернеттен изилдеп, ошо канал алганды кантип алса болот экен таап, ошо 1-2 канал алып саткан балдар бар экен. Ошолор менен таанышып калып, ошолор аркылуу канал алып баштадым. Бирок алар менен таанышканга чейин мен бир жок дегенде 15-20 чактуу аферистке туш келип, аларга акчам жетирип, то есть канал сатып алам деп акча көтөрөм, бирок мага канал бербей коюшат. Канал алып сатып атканда мен 15-20 жолу аферистке уже туш келип туруп, андан кийин уже проверенный кишилерди таап ошолордон ала баштагандан кийин башка кишилер аларга кайра эле аферисттерге барып күйбөш үчүн мага келип, мен аркылуу канал сатып алгандар көп болду. IT'ге кирип атканда мен изилдеп, анан ошол жактан бир эме сайттарга туш келдим да. YouTube менен баштаардан мурда дагы башка сайттар бар экен. Мисалга, сиздин бир музыкалык произведенияңыз болсо, же болбосо бир жакшы кол жаратылыштын сүрөттөрү болсо, же бир приложение жасаган болсоңуз, бир сайттар бар экен, marketplace деп коет экен. Ал жака сиз ошол чыгармаңызды жүктөйт экенсиз. Жүктөсөңүз, ал чыгарманы ошол чыгармага муктаж болуп аткан кишилер көп экен дүйнө жүзүндөчү. Могул жерде Кыргызстанда отуруп тиги тоону тартып койгон болсок, мисалга бирөө киносунда ошол тоонун жанынан учуп бараткан ценаны тартыш үчүн атайын Кыргызстанга келбеш үчүн сиз ошол жерден турган видеоңузду жүктөп койгон болсоңуз, ошол видеоңузду сатып алып туруп мисалга колдонот да. Анан Западта, батышта ошо автордук укук аябай жакшы корголгондуктан алар сиздин уруксатыңыз жок сатып алып колдоно алышпайт. Анткени сиз эгер претензия жөнөтө турган болсоңуз, соттошо турган болсоңуз көп акчага утулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аз акчага сатып алып, ошону официалдуу колдонгонго аракет кылышат. Анан ошол эле сайттарда толтура компаниялардын продукциялары бар. Дизайнерский жанагы же сүрөттөрү же музыкалары. Бизде эле мисалы YouTube'да азыркы учурда автордук музыканы колдонуш үчүн ошол сайттардан сатып алабыз музыканы. Анан кийин гана өзүбүздүн анимацияларыбызда болсун же тасмаларыбызда болсун обязательно ошол автордук сатып алынган материалдарды колдонобуз. То есть 2-3 миллион жолу сатты деген эмелери бар да, статистикалар. Эми ошолорду көрүп эмнеге кылсак болбойт, мисалы бизде жаштар көп, азыр бош убактысы болгондо эле жарандарыбыз аз эмес болсо керек. Ошолор программаларын үйрөнүп, ошол эле нерселерди жасап сатса Кыргызстанга канча деген пайда алып келиши мүмкүн. Азыркы тапта каналдардын баасы, сатып алынып аткан каналдардын баасы $300 $500 чейин. Монетизациясы бар каналдарда. Монетизациясы бар каналдарды эмне үчүн сатып алабыз? Анткени монетизацияны ачыштырыш үчүн YouTube азыр жаңы 1 жылдан бери жаңа ошондой условия шарттарды коюп койгон креаторлоргачы. 4000 саат просмотр топтошуңуз керек, 4000 саат көрүлүш керек видеолоруңуз. Анан 1000 подписчиктен ашык болуш керек каналыңызда. Ошол гана учурда YouTube'дун партнерский программасынын шарттарын аткарган болосуз жана сизге монетизацияга каналыңызга монетизация берилет. Ошолорду биз убакыт көп алгандыктан биз монеткасы бар даяр каналдарды таап алып интернеттен таап эле сатып алабыз. Анан ошолорду сразу видеолорубузду жүктөп, биринчи жүктөгөн видеобуздан эле акча таап баштаган аракет кылабыз да. Кыргызстанда эми аудитория аз болгондуктан, Кыргызстанда көрүүчүлөр да аз болгондуктан, Кыргызстанда же Кыргызстанга иштеген каналдардын кирешеси $100 $5000 чейин ортоломо болсо керек деп ойлойм. Анткени биз азыркы тапта
иштетип аткан кыргыз тилдүү каналдарыбыз айына бир $300-500 тегереге киреше табып турат. Дүйнөгө иштеген каналдар, мисалга топовый каналдар бар эми. Алар айына $1 деген долларларды табышат. 2 миллион, 3 миллион долларга чейин айына табып турушат. Райан деген жанагы бала Forbes'ка чыгып деп улам, 13 жаштагы бала миллионер деп. Ошол бала мисалы айына жок дегенде $1 миллион ким эмес киреше табып турат. Ошол кирешени тапкан Кыргызстанда деле отуруп тапса болот. Мисалга жакшылап иштесе, менимче ошол ийгиликтерге биз дагы жетсек болот Кыргызстанда отуруп. Доллар менен миллионер боло элекпиз эле. Кудай кааласа, ниетибиз доллар менен миллионер эмес, миллиардер болсок деген ниетибиз бар. Кудай кааласа. IT тармагында иштеп аткан ишкерлерди бүт чакырат элем. IT тармагында эми дүйнө жүзү боюнча көп жерде иштейт. Мисалы YouTube'да, Таиландда же Вьетнамда иштегендер көп да. Анан биз колдон келишинче ушул ар бир жараныбызга, ар бир мекендешибизге жеткирсек, ушул IT тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү, ошол Вьетнамда табаткан акчалар же болбосо Таиландга кетип аткан акчалар Кыргызстанга келсе, бул биздин экономикабызга дагы, анан элдин жашоо шартын дагы оңдоп кетет беле балким. Креативный экономика эми. Кудай кааласа, келечек ошолдо деп айтышат. Мисалы сиз кандайдыр бир чыгармаңыз болгон болсо, ал чыгармаңызды интернеттеги маркетплейс базарларга жүктөп $4 деп басым белгилеген болсоңуз, ал чыгармаңызды эгер 100 киши сатып алса канча болот? 1000 киши сатып алган болсочу, эгер миллион киши сатып алган болсо канча болот? Бул IT бизнесинин мүмкүнчүлүктөрү.